Ош шаарындагы Кыргызстан кинотеатрынын маңдайындагы канализация толуп, жергиликтүү тургундар жашаган көп кабаттуу үйдүн жашоочуларына ыңгайсыздык жараткан. Мындан улам тургундар тийиштүү кызматтарга кайрылган. Бүгүн Ош шаардык суу канал муниципалдык ишканасынын кызматкерлери атайын техникалар менен келип, канализация түтүктөрүн тосуп калган малдын ичеги карындары экендигин аныкташты. Өзүңүздөр көргөндөй, канализациялар толуп калып, элдерге кыйынчылык жаратып, жыттанып, сыртынан култанып алып, бекинип иштеп келгендиги аныкталды. Мындан ары буга окшогон көрүнүштөрдү болбойт деп айтып кетем. Себеби бекинип иштеп келгендиктен биздин кызматкерлер билген эмес. Аймак жашоочуларынын кайрылуусунда бул эки кабаттуу үйдөн жагымсыз жыт ар дайым чыгып турарын билдиришкен. Ээси белгисиз үйдөн кожоюну суу канал ичканасынан уруксаты жок эле 3 жерден суу тартып, мал ичегисин кайра иштетүүчү чакан цех ачкан. Тем алууга мүмкүн эмес. Бул жайда адамдар малдын ичеги карындарын тазалоого ылайыкталган бардык шарт түзүлгөн. Таза сууну каалагандай иштеткендиги байкалып турат. Ички абалы санитардык талаптарга жооп бербейт. Жагымсыз жытка мындагы кызматкерлер көнүп калган. Бул жайда 4 адам ичеги жууп иштери аныкталды. Бирок алар жетекчиси ким экендигин айтуудан баш тартып, эч нерсени билбестигин кошумчалады. Бул жакта жашабайбыз, 2 күн иштейбиз, кайра үйгө барып келебиз. Чече албайбыз, өздөрү чечет да. Биз жумушчу аталы эле. Бул жерде канча жумушчу иштейт эже? Ушу көргөнүңүз. 4-өбүз. 4-өңүздөр. 2 аял, 2 эркек. 2 кабаттуу үйдүн 1-чи кабаты цех, 2-чи кабаты жумушчулар жатып иштөөгө ылайыкталган жай. Суу каналы ишканасынын кызматкерлери 3 жерден мыйзамсыз таза сууга уланган түтүктөрдү кесип салды. Бул жерде самовольный подключение кылып тур сууну. Өздөрүнүн немеси боюнча. Ошону кыркып атабыз. Негизи бул участкада иштегениме 2 жыл болду. Бул подпольный ачылган, ичеги карын жууган имаратты биз мурун билчү эмеспиз. Азыр жергиликтүү калктын ошол жерде жашаган жашоочулардын арызынын негизинде келсек, канализация ичеги карын толуп калыптыр. Сыртынан ташталган, кароосуз көрүнгөн 2 кабаттуу үйдүн ичи чакан цех деп эч ким ойлобосо керек. Бирок бул жайдын жетекчиси деп аталган жаранга текшерүүчүлөр телефон аркылуу байланышканда ал 2-3 саатта барып калам деген бойдон дайынын билдирген жок. Биздин чыгармачылык топ коңгуроо кылганда номеру туура эмес деген билдирүү келди. Ал эми суу канал ишканасы бул иште тийиштүү органдарга өткөрө тургандыгын кабарлады. Адыл Акжул уулу, Талгат Акылбек уулу, жаңылыктар.